Туугандар, Москвада кайрадан эле рейд башталды. Менттер көчөдөн кармап 5000ден алмай башталды. Урматтуу депутаттар, ушунун бардыгына ушулардын согушу себеппи? Мигранттарга ушунчалык кысым көргөзүшү керекпи? Булар согушса бизге залакасы тийбесин да. Менттери квартирага чейин басып кирбесин да. Бирдеке десең эле силер патент төлөбөйсүңөр деп чыгат. Биз ар бир менттерге берген акчаны эсептесек, патент төлөгөндөн көп чыгат. Ортодо карапайым элге эле кыйын болду. Биздин минтип какшап сүйлөгөнүбүз чоңдорубуз үчүн бир тыйын болду. Элдер 3 ай сайын границага каттап калды. Кирди чыкты кыла берип Казакстандын жолун өздөрү деле жаттап калды. Эми ТМЖ союзга кошулганыбызды билебиз. Анда неге менттер алдыбыздан чыкса үйгө качып киребиз? Себеби алар кармагандан эле 5-10 миңден алып жатат. Сенин документиң туурабы, туура эмеспи каралбай эле калып жатат. Эми биздин документ жасаган бир офисибиз болбосо, кээ бир документ жасагандар элдердин акчасын сорбосо, фальшивый документ жасагандар элдердин акчасын көп жебегиле. Эч ким билбей калат, жүрө беребиз дебегиле. Элдер эмне ойноп акча таап жатабы? Силердин ушул кылыгыңар өзүңөргө жагып жатабы? Эми 5 колдун баары тең эмес. Москвада документ жасаган бир сен эмес. Мен таза документ жасагандарга рахматымды айтам. Москвадан надел чыкты, бир күнү Кыргызстанга кайтам. Бул сөздөрүм өз эгесин таап барат. Түшүнгөндөргө бул сөздөрүм жагып калат. Жагып калса жадырата лайктан басып жибергиле. Комментарийге өз ой пикириңерди жазып жибергиле.